Бул жакта билимине карата мамиле кылышат. Венадан абдан алыс, 700 километр алыстыкта турат. Ошол жерге келип, ал жакта кыргыздар да аз болчу, орусча сүйлөгөндөр да аз болчу. Анан кичинекей шаарчада туруп, биз ошол жактан жакшы интеграция болдук. 4 жолу курултайга катыштык, бозойт тигип. Абдан Европа эли суктанат, таазим этет кыргыздын боз үйүн көргөндө. Ошо биз ушу балдарыбыздын үйүнө келдик. Бул киши менин жолдошум болот. Менин байым. Аты Талип. Арбаңыздар, урматтуу биздин мекендештер, кайрадан сиздер менен Door Life Media YouTube каналы. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Вена шаарындагы мекендешибиз Чолпон Сатиева. Сатиева Чолпон Амангелдиевна 1969 жылы 8 апрелде Ысык Көл облусунун Жетөгөз районунда туулган. 2012-2015 жылдары Австриянын Блуденц шаарында текстиль мекемесинде иштеген. 2015-2016 жылдары Блуденц шаарында социалдык кызматкер. 2016-2019 жылдары Венадагы социалдык мекемеде социалдык кызматкер. 2019-2020 жылдары социалдык мекемеде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иштөө. 2020 жылы Кызылай коомунда социалдык кызматкер, кары картаңдарга кам көрүү. 2021 жылы терапевт укалоочу адестигине окууга тапшырып, 2023 жылы ийгиликтүү бүтүргөн. 3 баланын энеси, 2 неберенин тайенеси. Саламатсызбы, Чолпон эже. Пирамида телеканалы атайын Кыргызстандан келип, мекендештер долбооруна тартканы келдик. Биздин Door Life Media YouTube каналыбыз атайын сизди ушул чагылтканы Кыргызстандан келдик. Бүгүн мына буюрса Австриянын Вена шаарында турабыз. Анан өзүңүз жөнүңүздү айтып берсеңиз, кайсы жерден болосуз, кантип келип калдыңыз Австрияга? Саламатчылык, Дорон мырза, кош келипсиздер. Ушул Австрия жергесинде. Ушул биз азыр Австрия жергесиндеги жанагындай жаңы шаарчада турабыз, көл жээгинде. Менин атым Чолпон. Мен өзүм Ысык Көлдөн болом. Ысык Көлдөн туулуп өсүп, политехнический болчу, ошо технический тармагын окуп, анан мен бүткөн жылдары 92 жылы, 93 жылдары багы биздеки биздин суверенитет деп абдан кыйын жылдар болбоду. Мен бүтүп атканда ошондон бери мен өзүм жеке ишмер болуп Кыргызстандан иштедим. Баягы орустар айткандай частный предприниматель болуп, анан 2006 жылдардан бери Австрия шаарында жашайм. Ушул жактан ошо келип калып, негизи мен ушу Кыргызстанда жүргөндө эле мен негизи түшүнчү эмесмин да. Башка жака Россияга биздин жарандар кетип атса, эмнеге ушул өзүбүздүн жерибизден кетебиз? Ушул жакта эле жашай бербейби деп өзүм жаман көрчүмүн. Бирок тагдыр экен, өзүм 2006 жылы ушу Кыргызстандан чыгып кеттим. Баягы революция болуп, абдан жана биринчи төңкөрүштөн кийин негизи бизнестерин баарын жоготуп, анан баягы убактылуу ошо чыгып кетсемби деп ойлогом. Балдарым кичинекей, 2 бала менен чыгып кеттим. Ошол кызымды болсо кийин алдырттым. Ошо 2006-дан бери жашап атам. Бирок баягы мен башында эле айтпадымбы? Алыста жүрсөк дагы ошо баягы мекенди сүйүү деген жүрөктө болот экен. Кайсыл жакта жүрбөсөң дагы, Америкада болосуңбу, Европада же Кыргызстанда болосуңбу, же Кыргызстандын бир айылдарында жашайсыңбы, региондорунда, же барып
башка бир космос деп деле айтсам болот. Космоска кетсең дагы баягы кыргыз болгондон кийин мекенди сүйүү деген баягы өмүр бою жүрөктө калат экен. Ошо чоң рахмат. Ошо сиздерге дагы мекендештер, алыста жүргөн мекендештерибизди эстеп, ошо келип биз менен баарлашып атканыңыздарга мен абдан чоң ыраазымын. Рахмат эже. Дагы бир суроо келип турат дейм. Башында келгенде сөзсүз кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыктар болот. Баштадыңыз, ошону бир айтып берсеңиз. Башында келгенде негизи мен болсом баягы биринчи жолу жана биринчи президентибиз Аскар Акаев кеткенде баягы мародерство болгондо ошондо мен ойлогом өзүм эле чыгып кетсемби. Анда мен 34 жашта экем, 35 экем. Анан ойлонуп туруп кичинекей балдарым менен чыгып кеткенге ошо мага жолдорун айтып беришти. Анан ошо балдарым менен чыгып кетип негизи ар бир азыркы жаштарга мен бүт баарын азыр эми өзүм түшүнүп, өзүм бул Европаны көрүп калгандан кийин Кыргызстанга барганда ошо жаштарды, ошо өзүм туугандарымды баарына айтам. Негизи Европага чыккыла, Кыргызстандан башка жака кеткиле, жолдорун издегиле, тапкыла. Баягы мен болсом студентский болгон жок, меники башка рабочий виза менен кетти. Азыркы жаштар келебиз дегендерге ошо жанагы учебный деп коет, ошо билим тармагы аркылуу келсе болот. Анан кыздарга дагы, жаш кыздарга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Жана бала баккан деген программалар бар. Анан жанагындай ар кандай азыр көп башында ошо аз болчу, азыр көп программалар ачылып атат. Ошо Германияда биздин элчилигибиз дагы көп иштерди алып барып атат. Черкешевич. Анан ошо жанагы эме деп коет, опыт работы деп коет, сельскохозяйственный жагында ошондой тармактарга биз да ошо үй бүлөбүз менен, балдарыбыз менен кызыгабыз да, кантип Кыргызстанды көбүрөөк бул Европага алып келиш керек деп. Анан ошондой программалар болот. Жанагы билим студентский виза менен келишсе болот. Бала багып көпчүлүк кыргыздар келет, кыргыз кыздар, жаш кыздар. Анан алар бала 1 жыл контракт менен келишет дагы. Анан тилди үйрөнүп алышып, андан кийин окууга өтүп кетишет. Школьный виза, анан студентский виза деген жолдору бар. Негизи мен дагы ошо сиздердин ошо мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, мен дагы ошо кыргыз биздин балдарыбызга, уулдарыбызга айтат элем, билим алгыла, Европага чыккыла, Европанын системасын силер Кыргызстанга алып баргыла. Себеби биздин Кыргызстаныбыздын келечеги мына жаштар, биздин жаштарыбыз, биздин балдарыбыз, биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз, алар биздин келечегибиз. Ушундай көп билим алып, көп сырт жака чыгып, анан Кыргызстанга ошол опыттарын алып келсе, мен ойлойм абдан жакшы болот эле. Мен дагы бүт баарына кайрыламын, коркпогула. Шаг жасагандан коркпогула, кадам жасагандан коркпогула. Негизи Европада жашоо деген абдан тынч. Окуйм деген бала, эмгектенем деген бала, ал эч качан жерде калбайт. Бул жакта билимине карата мамиле кылышат. Эгерде бала билимдүү болсо, бала окуйм деген эмеси болсо, аракети болсо, эч качан кыйналбайт. Андан сырткары көп эле биз ошо сүйлөшүп турабыз. Баягы биринчи көп жыл болду да биздин келгенибизге. 18 жылга баратат. Ошо мен бул жакта окуп жүргөн кыздарга, балдарга баарын айта берем. Ата-энеңер алыста жүрөт, мен силерге ата-эне болоюн, ата болоюн, эне болоюн, келгиле, кайрылгыла деп ошо жакшы мотивация берип турам. Ошо абдан жакшы көрөм, өзүмдүн балдарымдай көргөндө, өзүм балдарымды көргөндө кучактап. Биз бааз айтып калбадыңызбы, 2006 жылы келгенде биз жана Лихтенштейнди атап өтпөдүмбү, ошонун границасындагы бир Форальберг деп коет. Форальберг бир баягы область болот да. Ошо Австрияда 9 область бар. Ошол 9 областтын бири Форальберг.
Бул Венадан абдан алыс, 700 километр алыстыкта турат. Ошол жерге келип, ал жакта кыргыздар да аз болчу, орусча сүйлөгөндөр да аз болчу. Анан кичинекей шаарчада туруп, биз ошол жактан жакшы интеграция болдук. Негизи анан мен деле ойлойм, ошол жакта интеграция болуп, ошол жакта 8-9 жыл жашаганыбыз жакшы болуптур. Себеби шаарда бул негизи Вена шаары мультикульти, бул көп орусча сүйлөгөндөр көп. Негизи багы мисалы мен үчүн кичине кыйыныраак болуп калат беле деп ошо сүйүнөм да. Ошо биз багы бывший Советский Союздар жок жерден интеграцияны жакшы алдым деп. Мына бул көл шаарчасы, ошо көлүбүз менен эметебиз. Ошо көлдүн атынан бул жерди Зейштат деп коет. Зейштатты кыргызча которгондо көл шаарчасы да. Анан бул жасалма көл негизи, бирок узун эмеси тереңдиги 10 метр. 10 метр. Жаңы курулган инновационный шаарчада жүрөбүз. Бул бассейн ушул жерде турган тургундарга ар бир үйдө бар. Мындан сырткары жанагындай фитнес клубтар бар. Багы спорт менен денесин чыңдагандарга. Анан сиздерге башында айтып кетпедимби? Ар бир үй, курулган үй бири-бири менен окшошпойт да. Ошо башкача. Ар бир дизайндары башкача. Анан ошо буюрса азыр үйгө киргенде дагы көрсөтөбүз. Бардык шарттар жашоого негизи мындай проект менен инновация кылып салып аткан шаарлар. Андан тышкары, мисалы, биздин үйдөгүлөр, бизге кыргыздарга коноктор көп келет эмеспи? Ошол конок бөлмөлөрү өзүнчө болот. Анан ар кандай иш-чараларды өткөргөн, жанагы жакшылыктарда чогулсак 20-30-40 кишиге чейинки залдар бизге таандык. Булардын баары ошо коммунальный услугага кирет да. Шаарчаны сейилдеп келгенден кийин азыр эми үйгө келип калган съемканы үйдөн тарталы. Бул 21-чи үй. Неберелерим азыр тосуп алышат. Ошол биздин. Саламатсыздарбы? Кириңиздер. Пирамида телеканалы, Door Life Media YouTube каналы атайын сиздерге мекендештер долбоору конокко келдик. Кандай турасыздар? Жакшы турабыз. Келиңиздер, бул мен күйөө балам, бул күйөө баламдын үйү. Салам алейкум. Бул менин эң тун кызым, Ая. Ая. Жакшы. Неберелерим. Салам алейкум. Баарыбыз тең ушу бир жерден үй бүлөм менен ошо интервью берели деп ушул жака чогулдук. Жакшы. Ошо биз ушу балдарыбыздын үйүнө келдик. Бул киши менин жолдошум болот. Менин байым. Аты Талип. Саламатсыздар да бир жолу. Менин атым Эрназар, келинчегим Ая. Айтып кеткендей эле, бул биздин үйүбүз. Венадага көчүп келгенибизге 2 жыл болуп калды. Ага чейин башка региондо турчукпуз. Ушул биздин 4 кабаттылык квартирабыз Венада. 22-чи район деп эсептелет. Венада жалпы 23 район бар. 22-чи районда биз турабыз. Негизи мындай магазинден сатып алса, булар бир 10 миңден өйдө 20 миңге чейин. Аны дагы ошо белгилеп кетким келет. Балдарым өзлөрү курушту. Өзлөрү монтировать этишип, өзлөрү дизайн кылышып, анан багы ошо светти дагы ошо тандашып.
ушунча жылдан бери Европа өлкөлөрүндө жүрөсүз, мына эмгектендиңиз, андан сырткары болсо мына ушул жактан отурушташып, ушул жерде эмгектенип атасыз. Анан өзүңүздүн жашоондогу ушу кыялдарыңыз орунду алдыбы негизи? Өзүңүз негизи кайрадан эле жашоо башталса ушундай кылмак белеңиз? Мен абдан ошо жаратканыма абдан ыраазымын. Ошо көп жыл болуп кетти Европада, Австрияда жашап атам 18 жылдан бери. Ар бир өткөн күн мен үчүн Кудайымдын белеги. Мен дагы ошо балдарыма айтам да, ошо эне катары ошо айткым келет, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, адам негизи жашоо, бул жашоодо адам ар кандай жолдорду басып өтөт, жаңылышат, туура эмес кадамдарды, туура эмес решенияларды кабыл алышат, бирок адам ошону эч качан эметпейм да мен. Ушуну сен туура эмес кылдың, ошону өтүш керек болчу. Ал жаңыланууну билбей туруп адам тиги жакшы эмеге, ийгиликтерге жетишпейт. Ошо анысыкандай сиздин сурооңузга мен абдан ыраазымын. Жаңылганым үчүн да ыраазымын Кудайыма, ийгиликтериме ыраазымын. Ушундай сонун балдарым, 3 балам, ушундай жакшы тарбиялуу балдарым болду, неберелерим өсүп келатат. Негизи ушул жакка келем деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ошо кеп кеңешиңизди берип кетсеңиз. Бул жакка келүү үчүн жаштар эмне кылыш керек? Мен кеңешим келиш керек, абдан ошо максат коюш керек. Баягы орустар айтат, мечтать не вредно, деп. Мечтать не то, что не вредно, а нужно мечтать. Ошо билим алыш керек, немис тилин окуш керек, анан максат коюш керек. Анан ошол максаттын жетиш үчүн аракет кылыш керек. Ошол негизи абдан эле сонун болмок. Мен да мисалы эки колумду көтөрүп ошо Европага мисалы үчүн ушул Венага, Австрияга келем деген кыргыздарга мен эки колумду көтөрөм, абдан кубанычта болом. Негизи жана дагы бир жолу кайталап кетейин. Кыргызстандан чыгыш керек. Кыргызстандан чыгып, билим алып, анан ошол билимибизди Кыргызстанга кайра алып барышыбыз керек да. Чет жерде жүрүп, кыргыздын каада салтын, жашоо турмушун жайылтууну колго алган Чолпон Сатиева Австрияда жашап эмгектенет. Кыргызстанды дүйнө элине таанытууну самап, түрдүү иш-чараларды уюштуруудан тажабайт. Биз ошо Австриядан 16-жылдан бери көп иш-чараларды кылабыз. Кыргызский дни деп коет, кыргыз күндөрүн өткөрөбүз. Багы стендтерди жасайбыз, биздин элчилик менен кошо. Биздин максатыбыз негизи Кыргызстанды таанытуу, культурасын таанытуу. Анан ошо камерадан дагы сиздерге баса белгилеп айткым келет. Абдан кол өнөрчүлүк жагынан Кыргызстан абдан өнүккөн. Ошол кол өнөрчү кыздарыбызга, сиңдилерибизге, апаларыбызга багы тазим. Абдан сонун колдор менен жасайт. Ошо жумуш жок деп үйдө отуруп калбай, ошо кол өнөрчүлүгүн өндүрүп, ошол менен үй бүлөсүн багып атат. Биз ошону бул Европадан мен жеткирем, лично айтам. Мен ошо биздин кыргыз апаларыбыз жасаган өз колдору менен эч кандай мындай машина жок деп ошолорду мен как презентация кылам. Бул жактан анан абдан ошо баардык жактан өнүккөн, ошо Кудайым бир күнү ошо Кыргызстаныбызды гүлдөтүп коет деп ойлойм. Ар бир ошо өзлөрүнүн санында ошо өзлөрүнүн эмесин, эмгегин кол өнөрчүлүк менен кошуп атат. Кыргызстанды баягы таанытуу дегенчи, Кыргызстандын аты чыгып атат. Аны мен ошо мүмкүнчүлүк менен бул жактан ошо выставкаларды өткөрүп турам, элчилик менен, жергиликтүү калк менен. Анан жакында эле 17-ошо бир ай болуп
өтүп калдыбы, бир айдан кичине өтүп калды, 1,5 ай. Эме боз үй алып келип, цветочный парктан боз үйдү тиктик. Ошондо абдан кубандым. Кыргыз музыкасын коюп койдук, анан баягы элдер очередке туруп, анан кирип чыгып абдан суктанып атышты. Менин балам Максат ал жетише албай аттык, ошо айтып берип аттык да, кыздар дагы келип жардам беришти. Студент кыздар немисче, англисче сүйлөп, бул кандай жасалат, кандай бул боз үйдүн жасалышы. Ондо 2-3 жолу эме 10 базар деп коебуз. Ал жакта 2 күн базар болот. Ошо түшкөн акча 50% ошо кыргыз посольство элчилиги аркылуу Кыргызстанга кетет. Анан Венгриядан курултай болот. Ошо 4 жолу курултайга катыштык, боз үй тигип. Абдан Европа эли суктанат, таазим этет Кыргыздын боз үйүн көргөндө. Ошо колубуздан келгенде биз ошо Кыргызстанды ушундай таанып жок дегенде бир таанытуу болсун деген максат менен жасап жатабыз. Алыста турган, алыста иштеген биздин мекендештердин өлкөгө болгон патриотизм аябай күчтүү болот да. Анан азыр ошол келечекте бизди Кыргызстанды кандай көрөсүз, Кыргызстанды кандай өнүгүшүн каалайсыз? Ошо каалоо тилектериңизди айтып кетиңиз. Менин каалоо тилектерим негизи кыргыз элимдин байлыгы, кыргыз элим. Кыргызстандын байлыгы бул элдер да, биз элибиз кыргыз эли абдан бир нерсеге бат үйрөнгөн, баягы кыйынчылыктарга туруштук берген күчтүү элбиз. Кыргыз элимди, мен Кыргызстанды абдан өнүккөн мамлекеттерден болот деп ишенем. Көзүм жетет. Себеби өтө акылдуу, багы билимдүү адамдар көп табиятынан. Негизи ошо жаратылышыбыз дагы абдан мыкты, кен байлыктарыбыз бар. Туризм жагынан өнүксө болот, менин оюм боюнча. Анан ошол билимди өркүндөтсөк эле, анан менин оюм боюнча ошо законду сыйлап жашашыбыз керек, законго баш ийишибиз керек. Ошо анан айтсам болобу болбойбу, коррупцияны кичине токтотуш керек. Айтыңыз. Ошо коррупция жок болсо эле Кыргызстан өнүгөт деп ойлойм. Каарман окуп билим алуу кеч эмес деп билет. 53 жашында медициналык терапияны кызыл диплом менен бүтүрдү. Кыргызстанды жана кыргыз маданиятын Австрияда таанытууга кошкон салымы, маданий иш-чараларды уюштурууга активдүү катышкандыгы үчүн Кыргызстандын Австриядагы элчилигинин ыраазычылык баракчасына да ээ болду. Биз ошо Европада жашап туруп, ошо Кыргызстанда ар бир Кыргызстан менен байланыш болуп турабыз, кызыгабыз. Ошо мен ойлойм, бул асман шаары курулуп атат деп проект ошого дагы абдан кубандырды. Анан туризмди азыр көтөрүп атышат, аэропортторду курулуп атат аэропорттор, анан жолдор салынып атат. Мисалы Ысык көлгө кетип баратканда жолдор жаман болчу да, эс алганда барганда. Азыр жолдордун баары жакшы. Баягы инновация кичине болуп атат, аракет кылынып атат деп ойлойм. Дагы менин ишеничим бар, ошо Кыргызстан оңолот деген. Урматтуу Чолпон эже, сизге чоң рахмат ушул мекендештер долбооруна катышып, бүгүн ушул Австриядан, Вена шаарынан бизге интервью бергениңиз үчүн. Анан биздин ушул Пирамида телеканалынын атынан, анан Door Life Media YouTube каналыбыздын атынан кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Жумушуңузга ийгилик. Чоң рахмат. Биздин брендовый немелерибиз бул. Абдан
пирамиданын. Чоң рахмат. Сіздерге Рахмат дагы сізге, чоң рахмат. рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, чоң Рахмат. ийгиликтерди Рахмат. каалаймын. Рахмат. Чоң рахмат. Австриядан Кыргызстанга салам.